Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Urmatlı musulman bir tuğanım, biz öz butuğuz menen basıp, қалағанда çurqap, қалағанда жатып, қалағанда turup, mına uşul jaşoobuzga biz şükür kılayla. Sebebi, bundan dağı başka bir jaşoo var. Al bardığımız bilebіз, al kabır jaşoosu. Бұл dünyada sizge bir kıyınçılık gelse, siz kaçıp kutulasız. Негізінде айтқанда, бұл dünyada ailasız hiçbir cumuş yok. Бардық нәрсенин ailaсын tapsa болады. Бирок ailasız жашоо бұл кабыр жашоосу. Бұл dünyada sizge bir kıyınçılık gelse, siz акча берип ишиңизди бүтүрүп кетишиңиз мүмкүн. Бирок кабырдагы периштелерге сиз акча бере албайсыз. Бұл dünyada өзүңүздүн максатыңызга жетиш үчүн siz tanışlarınızda ortaya koyup bir başka bir işler menен бүтүрүшүңүз мүмкүн, бирок кабырга келгенде siz ал жерде сиздин бул дүйнөдө чогулткан мал дүйнөңүз, акча байлыгыңыз, эч бир авторитетиңиз жардам бере албайт. Кабырда жардам бере турган нерсе амалы салиха, биздин бул дүйнөдө жакшы жасаган иштерибиз, жакшы амалдарыбыз, адал жашообуз, адилеттүү жашообуз бизге иншаллах кабырда жардам берет. Айтайын дегеним, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул дүйнөгө эмне максатта жаралдык, мына ушул максатыбызды унутпасак, биздин жашообуз оңолот. Биздин сүйлөгөн сөзүбүз оңолот. Биздин бүтүндөй тапкан келешегибиз адал болот. Биздин баскан кадамыбыз пайдалуу болот. Сүйлөгөн сөзүбүз дагы пайдалуу болот. Биз бул дүйнөгө Алланын ыраазылыгына жетиш үчүн гана жаралганбыз. Ошондуктан мына өзгөчө базарда, бизнесте кандай учур болбосун, бирөөнүн клиентин өзүнө тартып, бирөөнү жамандап, өз максатына жетип, өз пайдасын көрүп, тандоо өзүндө деп анчалыкка барбашыбыз керек. Биз урматтуу мусулман бир тууган, бул дүйнөдө биз мусафир сыяктуубуз. Бул дүйнө калат, биз кетебиз. Бара турган жерибизди унутпашыбыз керек. Ошондуктан Аллах Тааланын ыраазылыгын, Аллах Тааланын бизди көрүп тургандыгын, эртең Аллах Тааласына барарыбызды унутпасак эле, биз бул дүйнөдө бирөөнүн акысына кирбей, бирөөнүн укугун тебелебей, бирөөнүн акысын берип, бирөөнүн укугун берип, адал адилеттүү эң сонун жашап өтөбүз. Андыктан ар бир мусулман бир тууган эртең Аллахтын астына барарыбызды унутпай жашоого чакырам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.